Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? 4-чейрегибиздин 1-сабагын баштар алдында турабыз. Биз бул чейрегибизди дистанттык түрдө окутуп баштайбыз. Биз электрондук сабакты баштар алдында жылмайып алсак, андан кийин телефонубузду үнсүзгө алып, тоскоолдук кылбай турган жерге коюп койсок, колубузга дептер, ручканы алып, түз отуруп, сабагыбызга көңүл бурсак. Биздин чейректик темабыз, мындай айтканда, 4-чейректе жалпы эле модельдөө жана модельдештирүү боюнча өтмөкчүбүз. Бул сабагыбыздын темасы модельдөө, танып билүүнүн методу катары. Маанилүү сөздөрүбүз оригинал объект, модель, модельдештирүү, натуралдык модель, информациялык модель болмокчу. Биринчиден эле бизге суроо пайда болушу мүмкүн: модель деген эмне? Модель бул чыныгы объекттин кандайдыр бир жөнөкөйлөтүлгөн окшоштугу деп атасак болот. Мисалга ала турган болсок, жер шарынын модели бул глобус деп география сабагында үйрөнөбүз. Үйлөрдүн модели биз аны макет деп атайбыз. Ал эми слайдда көрүнгөндөй, адам баласындагы модели катары биология сабагында өтүүчү адамдардын органдарын пластмассалык материалдар менен жасалганын көргөнбүз. Биз булардын баарыгын модель деп атасак болот. Информациялык модельдердин түрлөрү. Мындай айтканда, модельдерибиздин түрлөрүн көрөлү. Элестетүү модельдер, аралаш модельдер, белгилик модельдер деп биз информациялык модельдерибизди 3кө бөлүп алат экенбиз. Элестетүү модельдерине сүрөттөр, чиймелер, аралаш модельдерге таблицалар, графиктер, схемалар, диаграммалар. Ал эми схемаларга географиялык карталар, графтар, блок схемалар кирет экен. Белгилик модельдер сөздүү, мындай айтканда, ооз-эки модельдер, формулалык модельдер болуп куралган экен. Бул бизде информациялык модельдердин жалпы схемасы деп атап койсок болот. Жер бетинен спутниктерден алынган фотографиялары адистерге көп информацияларды берет. Мындай айтканда, биз билебиз, жер бетин биз баарын бирдей көргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз алардын баарын бирдей көрүү же болбосо көрмөгөн жерлерибизди интернет булактарынан, спутниктерден алынган сүрөттөр аркылуу билип алсак болот экен. Ошого окшош эле бул жерде дагы байкасак болот. Күндүн системасын дагы биз көз менен көрө албайбыз. Ал эми интернет булактарынан биз ал модельди сүрөттөр, видеолор аркылуу танып билебиз. Ошого окшош эле төмөндөгү сүрөттөр боюнча элестетүү информациялык модельдер билим берүүдө жана объекттердин сырткы белгилери боюнча классификация жүргүзүү талап кылынуучу илимдерге кеңири колдонулат. Мындай айтканда, окуу китептериндеги түрдүү предметтеги окуу плакаттарда бул сүрөттөрдү колдонот экенбиз. Бул тарыхта болгон окуялар боюнчагы сүрөт. Аны бизге адистер элестетип, тарыхый китептердеги маалыматка таянып, чийме аркылуу бизге тааныштырат экен. Ошого эле окшош элестетүүчү тарыхтардан алынган сүрөттөрүбүз ар бир китептерден көрсөк болот. Бул төмөндөгү сүрөтүбүз катары дагы танып билебиз. Бул бизде чийме деп аталат. Биз бул жерде тарыхый бир окуя болгондугун байкасак. Дагы мисал келтире турган болсок, төмөндөгү дача үйүнүн информациялык модели каталогдогу карточка келтирилген. Бул боюнча курулуш компаниясынын кардары ылайыктуу долбоорду тандай алат. Бул жерде бир курулуш компаниясынын рекламасы жөнүндө сөз болууда. Ал модель, мындай айтканда, реалдуу объектибиз жок болгону информациялык моделин таблица жүзүнө түшүргөн. Сырткы көрүнүшү бул жерде сүрөт абалында турат. Ал эми узундугу, турасы, кабаттын салы, дубалдын материалы, дубалдын калындыгы, дубалдын ички жасалганышы, чатырдын материалы дегендей бул жерде
информациялык модельди көрсөк болот. Ошого эле окшош бул жерде дагы архитектуралык чиймебиз. Биринчи сүрөттө бизде бүткөн үйдүн моделин көрсөк болот. Ал эми экинчи сүрөтүбүздө ушул моделдин чиймесин көрсөк болот. Ал жерде архитектуралык адистердин жардамында чийилген 2 кабаттан турган үйдүн капталын көрүүдөбүз. Бул 2 кабаттуу үйүбүз биринчи кабаттын бул жакта астыңкы бөлүгүндө турат. Аны биз өзүнчө биринчи кабат кандай көрүнүштө, ал эми экинчи кабаты кандай көрүнүштө болорун бизге атайын адистер чиймелер аркылуу таныштырат. Мына урматтуу окуучулар, биз модельди таанып билүү катары дагы билсек болот экен. Бул жерде биз маанилүү сөздөргө токтоло кете турган болсок, биринчи бизде оригинал объект, бул оригиналдуу объект дегенди билебиз. Мындай айтканда, негизги биздин объектибиз. Аны биз модель аркылуу таанысак болот экен. Биз аны мисал катары глобусту, макетти мисал кылсак болот. Модельдештирүү дегенибиз ошол оригинал объектке таянып, өз колубуз менен, компьютердин жардамы менен биз аны модельдештирет экенбиз. Натуралдык модель дегенибиз ушул оригинал объекттин негизинде түстөрүн, өңдөрүн окшоштуруп татканыбыз, бул натуралдык модель деп аталат экен. Информациялык модель дегенибиз ошол оригинал объектке багыттап таблица түрүндө маалымат берет экенбиз. Аны биз дача үйүнүн таблицалык информациялык модель катары окуп үйрөндүк. Ал эми информациялык модельдердин түрлөрү дегенге биз 3 модельдин түрүн көрдүк. Бул элестетүү, аралаш модельдер, ал эми белгилүү модельдер. Биз бул сабагыбызда элестетүү модельдер жөнүндө сөз кылдык. Элестетүү моделибиз сүрөттөр жана чиймелерден турат экен. Эми үйгө тапшырма. Бизде жаңа китебибиз бар. Ошол китептен 52-58 беттерди толук окуп, ал эми 58 беттеги суроолорго өз алдынча дептерлерге жооп жазгыла. Жазылган жоопторду сүрөткө тартып, WhatsApp тиркемеси аркылуу төмөндө номерлерибиз турат. 0779 992 092 номерине же nursultanict@mail.com электрондук дарегине жибергиле. Биз ошол суроолорго жараша сиздерге бааңыздарды коюп барабыз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Алдында практикалык сабактарыбыз бар. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.